азыркы лекциялар, бул биринчи лекция, негизи лекция 4 лекциядан турат. Колдон келишинче ошо 4 тең катышыш керек да. Эмнеге дегенде, ошол жерде азыр катуураак айтасызбы? Манастагы сырларды бергенге аракет кылдым да. Негизи биз Манасты буга чейин көпчүлүк учурда эпос катары, баатыр катары эле билип келдик да. Бирок ошол эле учурда Манаста көп катылган сырлар бар, ар кандай илимдер бар. Анан бүгүнкү биз айта турган нерсе бул адамдын өзүн таануу кайып илими бар. Ошо кайып илими жөнүндө кеп кылалы. Биз жана Манастын негизи атын Сагынбай Орозбеков чечмелеп атканда ошондо айтылат да. Баш жагынан мен келсин, пайгамбардын сүрөтү, ортосуна сен келсин, Улуянын сүрөтү, арт жагына нун келсин, арстандардын бооруму деп атат да. Ушул жерде Манастын кырларын сүрөттөп берет. Манас бир учурда бул пайгамбар, адамзатка жаңы илим алып келген адам. Экинчиси Олия деп атат. Олия ошол билген билимин жашоо колдоно билип, анан элдерге, адамзатка үйрөткөн. Ошол адамзатты эшиткен адамды катары сүрөттөп атат. Үчүнчүсү арстандардын бооруму. Бул жана арстандардын арстаны деген бул кандардын каны. Арстан бийликтин символу болот. Ошол мындай айтканда, азыркы сөз менен айтканда, бул император болсо көп өлкөлөрдүн башчысы деген сөз да. Анан биз жана баатыр жагына көп көңүл буруп, анысына ар кандай таасирлерден, ар кандай кысымдардан биз ушул Манастын көп кырлары сыр болуп келген да бүгүнкү күнгө чейин. Азыр ошол сырлар ачылып атат. Анан Манаста ушул нерселер бар. Анан кийин баягы биз аны ачып өзүбүзгө бүгүнкү күндө колдонсок болот да. Эмне үчүн пайгамбар ылык деп атабыз? Эмне үчүн Манас ошол кандай илим алды? Ошо Манас негизи Манасты ата энеси сурап алып атпайбы Кудайдан, тиленип көп жыл балалуу болбой, анан суранып тиленип атып сурап алат дагы. Ошол Манас ата энесин ушул суранып тиленип жүргөнүн көрүп, бала төрөлүү элек бала кайып дүйнөдө ата энесин көрүп, анан ата энесине белги жөнөткөн, атасына кайрылган жерлер бар да, сүрөттөлөт. Бирок аларды Манас таануучулар аларга көп көңүл бурбайт, анткени кайып илими жагынан илим болбогондуктан ушул нерсени көп киши түшүндүрө албайт да. Алар туңгуюп койдон эле калып калат. Алар ошо Манаста окуп келгенде тең жарымы кайып илими да, кайып жөнүндө кеп кылынат. Бирок ошо кайып кылган жагынын баарына биз өзү түшүнбөгөндүктөн көпчүлүк учурда чоң төгүңдөп келебиз да. Бирок чындап айтканда, азыркы күндө биз ошону талдап эметип көрсөк, бул илим да, адамзатка берилген. Анан ошол Манас ошол илимди кантип алган, кантип ошол илимдерге келген жерлерин айтып сүрөттөп кетейин. Ошол Манас өзү кайрылып, анан кийин жанакы төрөлүп атканда жакында жатып алып Умай эне менен сырдашат, сүйлөшөт. Анан Умай эне менен менин ырыскым кайда деп сурайт. Адам жарык дүйнөгө келатканда ырыскысы менен өзүнүн ошо ырыскыда миссияда болот. Биз ырыскы деп көбүнчө материальный жагына эле эметип калдык да, баягы кичкен тамагы, жашай турган үйү, аты, немелер болобу депчи. Чынында бияка жан эмнеге келет? Максат менен келет да, бул тамак ичкенге келбейт да. Жан бир ушул теңдикти, ушу гармонияны тегиздеп турганга ар бирибиздин жаныбыз келет да. Анан ошол нерсени биз азыр Манас ошол төрөлүп атканда ошол Умай эне айтып, ошентип анан жанакы бизди улуу күчтөр коштоп келип, бул жарык дүйнөгө жаратканы берилип атат да. Биз ошол экен эметсек, биз дагы ар бирибиз ошентип келгенбиз. Биз да ар бирибиз ошентип келебиз. Бирок ушул дүйнөгө, жарык дүйнөгө келгенден кийин Манас өзү ким экенин, мурун өзү периште экенин, ошол Кудайдын кызматкери экенин унутуп калат дагы, адам болуп эле жашайт. Биздин максат эми ошол экени кайра жандандыруу, өзүбүздү таанып, өзүбүздү толуктап, өзүбүздү толуктоо.
менен жашообузда алектенишибиз керек да. Анан Манас ошо жарык дүйнөгө келет дагы, билесиңер баягы чоңоюп уже Ошбурга эмеге берет. Үйрөнсүн, жашоо тиричке үйрөнсүн деп, жанагы кой бакканды, козу бакканды үйрөнөт деп, ошо Ошбурга жөнөтөт. Ошо Ошбурда козу багып жүргөндө Кырчытендерге жолугат. Анан Кырчытен деген ким дегенде, бул ошол жерде диалог бар, Манас менен Кырчытендердин диалогу бар да. Кырчытен бул кайып дүйнөнүн кызматкерлери. Кудайдын мындайча айтканда, Кудайдын кызматкерлери деп өзү тааныштырат да. Ушул жерде жанакы Манас кандай пайгамбарчылыкка келет, кандай пайгамбарлар кандай илим алат, кантип илим алат сүрөттөлгөн да Манаста. Ошолдо Кырчытендер өзүлөрү тааныштырып, биз ошол Кудайдын кызматкери болобуз дейт. Анан Манас сурап атат, а Кудайым ким, ал кай жерде, анын үй жайы барбы деп сурап атат да. Манас сураган суроолор ар бирибизде бар. Анан кийин Манаска берген жооптордон биз дагы сабак алып үйрөнсөк болот да. Азыркы күндө тирүү илим. Кудай кайда, Кудайды кайдан тапсак болот. Анан ошо Кырчытендер айтат, биз Кудайдын кызматкерлерибиз дейт. Анан Кудайда үй жай деген болбойт дейт. Кудайдын үй жайы ошол сенсиң дейт. Сенин денең Кудайдын үй жайы. Кудайдын үй жайы сенин денең дейт. Ар бир адамдын өзү Кудай кай жерде дегенде Кудайдын ичинде дейт. Ушул көрүп турган көзүң, угуп турган кулагың, сага берилген кол, бут, кыймылдарың бар, ушул Кудайдын колдору, Кудайдын көзү деп атат да. Башка жерден Кудайды издебе. Башка, например, азыр илимдерде ошо берилип атпайбы, ал жанакы түшүнүктөр менен Кудай бир асманда отурган абышка эмес, кандайдыр бир улутка таандык эмес, ал бизде ичибизде турган күч деп ошондой Кырчытендер сабак берет да Манаска, үйрөтөт. Анан ошол жерде ошентип суроолорду берет. Анан ал айтат, ошо Кудайдын бирлиги жөнүндө айтып берет да. Азыр биздер Кудайды бир Кудайга ишенебиз, бир Кудайга сыйынабыз деп жүрүшпөйбү? Бирок ошол жерде Кырчытен аны башкача айтып берип атат да. Бир Кудайдын барлыгы жөнүндө айтып берип атат. Ал эмне дегенде, айтып атат, ал Кудай бүт жерге жайгашкан дейт. Ошол учурда сага жайгашкан. Ал бирин истеген болот, ошол учурда бүт аламды кантип турат дейт да. Ошол Кудай. Мындайча айтканда, мисалы бул чыпалак мен болсом, бул Ниязбек байке болсо, бул болсо башка адам болсо, ушул баары бир мындай өзгөчө болот, байкы өзүбүзчө мен дегенде бөлүкчөбүз да. Бирок биз бирге турганда, Кудайга жакындай турган жерибиз бар да. Бир моментте биз биргебиз уже. Не слышно. Бир болобуз да. Поближе сядьте ко мне. Можно? Да? Бир болобуз да баарыбыз. Анан биз алаканыбызды тааныгандан кийин биз билебиз, биз даже колдон экенбиз. Анан кийин денебиз бар экен деп ошентип Кудай мындайча айтканда биз ички дүйнөбүзгө кирип ушу Кудайды изилдеп баштасак, биз кеңейип чоңоюп эле кете беребиз да. Ошентип Манас айтып атат, Кудайдын 18.000 кыры бар деп. Ошол 18.000 кыр Кудайда да бар, Кудайдыкта сапат бар, и бизде да бар да. Ошол делилдөө учурда адам микрокосмос деп атпайбы? Микрокосмос. Бүт баары бирдей жаратылган да. Кудай, адам бирдей жаратылган. Анан ушундай сабактарды берет, аябай көп сабактар. Манастын келечегин көргөзөт. Адамдын бейиш менен тозогу кай жерде, ал кайра эле биздин ички дүйнөбүздө, биздин жашообузда болуп аткан окуялар аркылуу ошо Кырчытендер көргөзүп, адамга кандай таасир берет, кандай адам ошол учурларга кабылат, ошонун баарын жолдорун көргөзгөн да. Анан кийин эң эле Манасты сүрөттөгөн неме бар, асман менен жериңдин бирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, ал алтын менен күмүштүн шүрөөсүнөн бүткөндөй деп Манасты сүрөттөп атат да. Ушул сүрөттө ар бирибизге да таандык, то есть ал биз жөнүндө, ар бир адам жөнүндө. Эгер адам ушул дүйнөлөрдүн баарын таанып, ушул дүйнөлөрдүн баарын шайкеш иштете алса, ал адам Манас сапатка ээ болот да.
Анан биз баягы жашообузда билебиз, баардыгыбыз эле айтып жүрөбүз, денебиз бар. Ошо денебиз жер жөнүндө айтып атат да. Жер деп денебизди айтып атат да. Асманыбыз жанакы жан. Айыбыз болсо акыл. Күнүбүз болсо жан дүйнө, душа деп коет да. Ушул нерселердин баары адамда бар, анан ушунун баары кандай кызматташат, кандай иштейт дегенде көпчүлүк адамзат азыр ошол дене менен эле акылдын деңгээлинде да. Ушул жаны бар деңгээлде жаным баккан, уктасам, турсам, жумушка барсам, жылуу жерге жатсам деген менен өтүп да. Көрүнки өзүнүн кайып жагын такыр тааныбай билбей өтүп кетет. Анан ушул сүрөттөнү мен Манастан мындай окуп атканда ушул сүрөттү көргөндө негизи могу сүрөт Манаска тиешеси жок. Анан мен Facebook'тан колдончумун, Facebook'та колдонуп жүрүп анан ушул сүрөттү көрүп калдым. Жана ушул дабдана ушул тартылганын байкап ушул илимдерди башка элдер дагы өздөштүргөнүн көзүм жетти да. Анан ушуну пайдаланып дайыма колдонуп жүрөм да. Анан бүгүн ушул бул чечмелерде Манаста аябай негизи көп илимдер бар, анан бирок ушул кайып илимин, өзүн таануу илимин басым жасап көбүрөөк ушул жөнүндө сүйлөшөлүк. Бул нерселер кантип иштейт? Бул адам кичине өздөштүрдү. Бирок ушундан өйдө көтөрүлө албай атат. Бирок азыр замандын талабына, учурдун талабына буларын иштеткен адамдар керек болот. Эмки азыр келе жаткан заманга, келе жаткан доорго боягы иштеген адамдар керек да. Ошол жанакы жаңы Манастар же Манасты колдоп келген адамдар. Анан жана Манасты колдоп келгенде биз азыр көбүнчө пайгамбар деп бир эле кишини сүрөттөп атышпайбы көбүнчө учурда. Чындыгында пайгамбарлар келгенде мындай көп адамдардын ошо толкуну келет да. Пайгамбар чалыш адамдар коштоп келет пайгамбарды. Мындайча айтканда, эгер Манасты алып көрсөк, Манас өзү келет, анан Манасты кырчыроо издеп келет да. Анан кырчыроого ал Манас ошол эмесин берип, билимин берип, ошолордун кем карчысын толуктап, анан алар адамзатка кызмат кылып, алар башка адамзатты оботуп, ошол адамзатты чоң секирип кылып башка тепкичке көтөрөт да. Негизи пайгамбарлар деле ошондой келген, бирок пайгамбарлар өткөндөн кийин бул илимдер жоголуп кетип, унутулуп калат дагы, бир эле адамга чапталып калат да бүттөмөлөр. Бизде Манаста ошонун баары сакталып калган бар билебиз. Анан биздин максат ушунун баарын билип алып эле, көп адамдар балким билет, жан дүйнөнүн баары жаным бар деп сүйлөйбүз, бирок кандай иштейт, кантип колдонобуз, булардын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар деп атат да. Анан жана Манасты ошо окуп атканда, мисалы Кошой атаны сүрөттөгөндө бир кишинин ичинде 1000 балбандын күчү бар деп атат да. Анан ал киши 18.000 аалам менен байланышы бар деп атат. Ошол 18.000 ааламдан каталганды билет дейт да. Бул ошол биздин жан дүйнөбүздү сүрөттөгөнү да. Жанакы Көкөтай атанын ашында күрөш болот. Жолой менен Кошой күрөшөт да. Ушул жерде Кошой ата 90-дорго чамалап калган киши болот да, 86-80 канча жашта болот. Жолой болсо жаш, күчкө толуп турган 35-40 жигит да. Анан ал ошо күрөш болуп атканы сүрөттөлөт, ал 7 күн 7 түн жүрөт. Негизи 7 күн 7 түн деген бул бир адамдын жашоосуна тете нерсе да. Бул жанакы кайталанган, биз 7 күндүктөр менен жашап атпайбызбы? 7 күндө бир жума өттү, дагы 7 күндө 2 жума өттү, анан 4-7 күндө 1 ай өттү депчи. Бул циклдар да, адамда боло турган циклдар. Бул адамдын жашоосу жөнүндө айткан. Ошо биздин жан дүйнө бул акылдын адашуулары менен, желөөлөр менен күрөшүп келет да. Ошол күрөштү чалдырган, ал ошол негизи адам, эки адам физически 7 күн 7 түн күрөшө албайт, алар балким 3 саат күрөшүшү мүмкүн, анан эс болуп күрөшпөйт да. Тиги эмеде айтып атат, бул күрөш биздин көкүрөгүбүздө дайыма келип жүрөт да. Анан ушул акылдын талуу жери бул биякты сезбей жан дүйнө уктап кетет да. Ошо Кошой ата Манас менен сүйлөшүп, ошо күрөшкө түшөрдө айтат: "Менин уктап кетчү жайым бар эле.
эгер уктап кетсем мени ак келте менен атып же бүлдүрсү менен чаап ойготуптур деп айтып келет да. Бул эмне деген сөз дегенде ошо биз жан негизи дененин ээси, акылдын ээси, жан дүйнөнүн ээси жан да. Мунун баарын башкара турган нерсе жан. Ушу жан уктабайт, ушул биздин кылып аткан ишибиз, басып жүргөн ырыскыбыз, басып жүргөн кылып аткан иштерибиз бүт баары ушу жандын аркасынан келет да. Анан жан эгер бул нерсе уктап баратса бизди ойготуп турат. Ушул эмнелер менен ойготот дегенде ошо бизге мындай белгилерди берет жашообузда, түшүбүзгө кирет, биздин ата бабанын арбактары түшкө кирет. Алар ошо бизди сактап коргоп, эртерээк бизге маалымат берет. Туура эмес жолго баратасың, жан дүйнөң уктап кетти, акылга салып атасың депчи. Негизи бул ошо акыл эме деп атпайбы, түбү шор, көп адашат. Ал жакшыга да, жаманга да иштей берет, акка карага да кызмат кылат да акылыбыз. Ошон үчүн биздин акыл жан дүйнөдөн ар бир нерсени кылаарда жан дүйнөнүн жарыгынан сурап туруш керек да. Биз жан дүйнөбүз менен негизи акылдашып турушубуз керек, акылдашып жашашыбыз керек. То есть эмне кылам, ушуга барамбы, барбаймбы, ушул ишти кандай кылсам болот деп биз өзүбүздүн ичибиздеги кош ойго тапшырып турушубуз керек да. Ошон үчүн акылды мындай өзүнүн жарыгы жок, айга окшош ай сымалдуу дейт да. Айдын жарыгы жок да. Айдын жарыгы бул күндүн чагылган жарыгын биз көрөбүз түн ичинде. Негизи айдын өзүнүн жарыгы жок да. Ай өзү жарык жаратпайт. Ошон үчүн бул эгер ай күндү карап жашаса адам жаңылбай жашайт эле. Бирок ошол акыл өзүнүн эле эмесине жанакы жел ойлорго, кандайдыр бир максаттарга, кыялдарга, өзүнүн инстинкттерине берилип кетип, анан кийин мындай жасалма нерселерди көп жаратып алат, ошого адашат, ошого ыйлап сыктайт, ошол менен көп күрөшөт да, өзүнүн жашоосунда болгон нерселерин акылга салып чечем деп кыйналат, мындайча айтканда. Ошол кыйналууну биздин жан берип турат да, ойготуш үчүн. Анткени бул аябай ишмердүү болуп кетип, өзүн өзү хайым шайлап алып, биякта так урукпай кетет да. А бизде жан дүйнөбүздө ошо жана миң балбандын күчү бар экен, акылдан күчтүү, миң эсе күчтүү жан дүйнөбүз бар да. Ал жерде бизге жардам бере турган, жашообузда көмөк боло турган даяр жанакыдай эме бар. Олуялык касиет бар да. Сол олуялык касиет деген бул ошо билген, алдын ала боло турган нерселерди билип, ошону туура чече турган касиет бар да адамда. Ал даяр, аны түптөш кереги жок. Ал биздин ата бабабыздан, биздин арка жүктөгүлөрдөн, периштелерден, пайгамбар аталардан, пирлерден келген бизге жардам. Бир учурда аларды биз азыр илгерки уламыштар менен же эмелер менен пир деп мындай бир жандыктарды же бир эмелерди элестеп келди. Бирок мындай жакшылап түшүнүп келсек, ал биздин эле катмарларыбыз, биздин эле өйдөңкү деңгээлерибиз да, бизге жардам бере турган. Бул жерде ошол 18 миң ааламдан каталат деп атпайбы. Бул биздин жан дүйнөнүн адамзатта болгон тажрыйбага эме бар да, ала турган байланыш бар да. Ушунча манас акыл эс казына деп коет, ошол жерден ала турган мындайча айтканда илими, билими бар. Эгер ушу жан дүйнөнү кууп, жан дүйнөнү багып, ушу менен кызматташып жүрсөк, биз адам жаңылбай, кыйналбай, жана өз миссиясына чыгат дагы, анан кийин өзүнө да жардам кылат, адамзатка дагы пайдасы жетет да. Анан кийин ошо манас бул дене деңгээлинде же акыл деңгээлинде иштей албайт. Ал только жан дүйнө аркылуу иштейт да. Жанакы манастын дагы ошол күрөштө мен жөөгө жок элем деп эмеге күрөшкө өзү түшпөй коет да. То есть ал бул күрөшкө катышпайт. Жашоодогу жердеги күрөштөргө манас өзү катышпайт дагы, кош аяр аркылуу кызмат көрсөтөт. Бирок эмеге жанакындай сыноолорго, эмелерге ак келтеси бул ошо акка келтирүү, кайра өзүбүздүн азаттыкка, өзүбүздүн чындыкка кайтаруу ыкмалары да. Ак келте бул акка кайтаруу, акка келтирүү.
Кудайдын бизди сынаганга максаты жок. Ал бизге даңгыр жолду салып берип койгон. Бирок ошол жолдон чыгып кетсек, биз өзүбүзгө өзүбүз азыр деле машинадан кетип барып жолдон чыгып кетсең авария болсун бир жерин сынап да өзүбүзгө өзүбүз эме келтирип сыноолорго түшүп кетип атабыз да. А бирок бул ичибиздеги уяны уксак, анда биз адашпай ошо өзүбүздүн компасыбыз болот, мындайча айтканда навигаторубуз бар. Сразу эле жанакы миссияга чыгып ошолордун баарын кызматташабыз да. Эмне үчүн алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөнү деп атат да. Биз ошол бизге бул дене берилди да. Же катары биздин бул биринчиден биз ата бабадан калган, биз ата энелерибизге окшошпуз. Мындай түспөлүбүз, мурдубуз, көздөрүбүз баарыбыз берилди. Бул акылды болсо көрүнгөн мугалимдерден, таасир берген адамдардан үйрөндүк, китептерди окудук, мунун баарын чогулттук да. Бирок ошол экени биз сорттогонду билишибиз керек. Баарын эле үйүп алып, баарын эле эметип албай, андан тышкары адам эмне чогултат? Коркунучтарын чогултат, таарынычтарын чогултат. Адам эмес, акыл чогултат да. Таарынычтарын чогултат. Бирөөнө болгон ач көздүгү бар. Ушундай толгон токой ички дүйнөсү бар да. Ошол экени жанакы күмүш менен алтындагы тазалап туруш керек адам. Тазалоодан өткөзбөсө адам жанакы көң деп атпайбы? Ошол ички дүйнөсү дирге толот да. Жанакындай жаман энергияларга, жаман сөздөргө, жаман кыялдарга мындай ооп кетет дагы. Адам өзүнө өзү жамандык алып кетет. Жанакы эме ачуу, деп атпайбы? Тарынуу, бүт баарын биздин сөздөрдө жазылган коддор бар. Бул сенден башка адам уланбайт, сен эле уланасың. Ал сен тарыныш менен иштеп, аны кетириш керек, тазаланып туруш керек. 1 тонна жерден, породада, жанакы ген чыккан жер, алтын чыккан жерден 1 тоннадан 4-5 грамм эле алтын чыгат да. Анан ошондой дагы биздики көп нерсебиз, мындай кереги жок нерсе да. Ошонун баягы алтынын, күмүшүн терип, жашообузга пайдаланышыбыз керек да. Ошол адам ошол ишти алып барыш керек. Ошону жасаш керек. Күнүмдүк тиричиликте тамак ичебиз, жуунабыз, денебизди жуйбуз, а ички дүйнөбүздү тазалаганга убакыт жок. Андан кийин адам жанакы эмеге түшүп калат. Эгер таарыныч болсо, таарынычтын күсү менен жүрөт. Байкабай биrini тийип алсаң, ичиндеги таарыныч менен урушуп баратат да. Бирөөнө таарынычы аябай ичи тарып баратат. Бирөөнө байкабай кагып алсаң эле, ал таарыныч менен анан сага атырлап, сага жаман сөз айтат. Башка вообще тиешеси жок адамга барып бирдеке жаман нерселерди айтат, урушат, талашат. Же болбосо жанакындай ыза болуп жүрсө, ал дагы улантат адамды. Ыза, ошондой толгон токой нерселерди чогултуп алып адам, анан кыйналып, ошол жан дүйнөсүнө калып атпайбы? Ал жан дүйнө болсо, ушул акылдын табуу жагы бул ойлорго, кыялдарга аябай берилет да. Жан дүйнө болсо ойлонбойт, мунуку уже таза. Бул сезим, анан туюм менен иштейт да. Бул сразу эле бизге готовый ответ берет. Барба. Өзүбүз айтабыз, бутун тартып айтат, баргым келбейт атат. Бирок барабыз. Анан аяктан бирдеке кабылабыз, жаман иштерге, же жаман сөз угабыз, же дагы бирөө менен урушабыз. Же болбосо айтат, көп эмелерди билебиз, там бирөө самолетко билет алып, кечигип калып, ал самолет эме катастрофа болуп, бирөө болсо эмеге алып, пароходко алып, ал жер чөгүп кетип. Бирок адамга жанакындай туюм келген, барбайлоого же атайын кечиктирген, ал ошо биздин ички жанакы колдоочуларыбыз жардамдашат да. Жана кырчыктен деген биздин ичибизде бар. Вот жан дүйнө бизге ошол жардам, бизге көмөк көрсөтүп аткан 18 миң алам бизге кызмат кылайын деп турат. Биз ошол жок. Ошо менен байланышыбыз жок, ошо менен кызматташыбыз жок, укпай жүрөбүз да. Анан ушул нерсе биз акылды өздөштүрдүк, денени анча-мынча түшүнөбүз. А бирок ушу жан дүйнө менен жандын кандай эмелери бар,
кантип кызмат кылсак болот деген ниетте азыр чогулуп атабыз да. Анан Манасты ошол төрөлгөндө келип ат коюп Кызыр Ата деген периште бар билесиңер. Ал адам ошо жанакы атайын адамзатка тандалган адамдарга кезигип буларга касиет берет да, мындай дарыйт деп коет. Дарыйт деген бул ошол бар касиетин жандандырып берет, ишке салып берет да. Анан ошол Кызыр Ата ошол жанакы пайгамбарларды, жанакындай реформатор жетекчилерди тандап аланда кыдырып жүрөт да. Кыдырып анан ал эме кишинде келбейт, адам түспөгүндө келет, бирөөнүн таанышындай келет, бирөөнүн жанакындай жер кыдырып жүргөн дервиш кийиминде келет. Манаста ошо дервиш жанакы жер кыдырып жүргөн кишилер болуп келип, анан кийин Манаска ошо дарыйт да. Энесинин түшүнө кирип эме берет. Андан кийин атын келип коюп кетет. Анан кийин жанакы читтендерден сабак алгандан кийин издеп келип, анан дагы сабак берип, ошо дарып, жанакы касиеттердин баарын ишке киргизип келет да. Бул эми мындай аябай чоң бир, кандай десем, адамга чоң бир эме энергия жүктөлөт да, мындайча айтканда. Ошол энергияны биз кыргыздар көпчүлүккө эме түш көрүп, аян алып билет, бирок көп кишиге айтпайбыз. Ошол адамдар биз арабызда жүрүп эле ошондой илим алып, анан кийин адамзатка таратып, адамзатка кызмат кылып жүргөндөр бар арабызда. Уже эле азыр эле бар да. Анан ошондой адамдардын доору келип атат азыр. Негизи ошондой адамдар эметип, жанакы жалаң эле материалдыга эметпей, жалаң тартышка эметпей, биримдикке алып келип, бири-бирине кызматташып. Биз азыр баарыбыз бири-бирибизге аманат болуп атпайбызбы? Биз эле бир эле нерсе болуп атпайбызбы? Только баштарыбыз башка, жашап аткан, басып аткан жолубуз башка, бирок бир эле нерсебиз да. Мага таасир берген нерсе, мени ооруткан нерсе силерди деле оорутат. Силерди ооруткан нерсе мени деле көйгөйгө салат да. Например, жакындарыбыз же тааныбаган деле кыргыздар азыр байыны мурдан өрт чыгып, 15 жашар, анан 1,5 жашар бала каза болуп калды. Баарыбыздын эле эмебиз зырылдады да. Анткени баарыбыздын байлашыбыз бар. Бир деңгээлде баарыбыз барып биригебиз да. Бирок ошол экине уруш талаш жүрүүнүн дагы эмеси жок да, кажети жок. Анткени биз бири-бирибизге мындайча айтканда бул колубузду жаман көрүп, бул колубузга балка менен чапканда кажет жок да. Анткени бул да ооруйт, бул да ооруйт. Муну жаман көрсөк да, муну жакшы көрсөк да, бул да ооруйт да. Ошол экини түшүнө турган, ошону түшүндүрө турган, ошону түшүнүп жашай турган адамдардын доору берет да азыр. Анан кийин биз ошол экини бояк чабыбызды күчөтүп, эмне айтайын дегеним, баягы биз мына бүгүнкү сабак менен өзүбүздүн ичибиздеги олуяны ойготуп атабыз. Бул уже бар бизде даяр. Биз бүгүндөн баштап ушу менен кызматташууну көбөйтүшүбүз керек. Өзүбүз ушуга убакыт берип, жок дегенде 10-15 мүнөт күндө өзүбүздөн сурап, мен жашоомдун ошол Кудайга жаккан иш болдубу? Мен ошол кызматымды кылдымбы? Деген суроолорду берген сайын кызматташууга келип, анан адамга жооптору келет. Кадимкидей эле Facebook'тан текст келет, мындай бирөө келип айтып берет, ушундай сабакка барып катышасыңар. Ошентип Кудайдын мындай бир керемет иштери ар бир адамда ачыла баштайт да. Эмеде Манаста да ошентип дарыгандан кийин кырчолор келип, издеп келип, жанакы элдер келип кызматташуу болуп атпайбы? Ошондой сыяктуу биз да жашообузду ошого өзгөртүп алабыз да. Ушундай бир деңгээлге чыга алабыз. Ошон үчүн мен айткым келгени ушул сабак менен биз ушул кош оюбузду ойготуп алып, ошону менен мындан ары Кош Атанын колдоосунда жүрөлү. Кош Ата менен кызматташалы. Кош Атадан жардам сурайлы дагы өзүбүз ошол кызмат кылалы деген ниетте мына ушул келген адамдардын баары бүгүн ушуну ойготуп алып, эми уктатпайлык мындан ары. Кандай дейсиңер? Ошон үчүн изденип жүрөбүз да. Ошол изденүү, ички дүйнөгө изденүү, ошол убакыт келгенде анан кийин мынакындай адамдар кезигип баштайт да. Анан ошол Манасты жанакы
Нескара менен келип, Нескара келип 6700 кол менен басып алайын дегенде баягы Нескара менен бирге бир чыгып, анан Нескара качып кутулат да. Ошо элин таштап, эшитип келген жендеттердин баарын таштап, анан кийин качып кутулат. Анан тиги элдерин баягы сураштырып, бар эми баягы жазалашын, анча мынчасын жазалашат дагы. Анан кийин ушундай илим берет. Анас ушу силер көрүнгөндөй ишөө эле Кудай жан дүйнөлөрдө ар биринин ичинде ошол бир Кудайды ошол ички дүйнөлөрдөн табасыңар деп аларды агартып, арлантып, анан кийин эми келген жериңерге кеткиле дейт да. Анан келген жериңерге кеткиле десе, тиги кишилер айтат, биз келген жерибизге кетпей өзүбүздүн үйүбүзгө кетсек болобу дейт да. Анан ооба болот, а силер өзүңөрдүн үйүңөрдөн келген жоксуңарбы десе, жок, келген жокпуз. Ал көрсө, ал ар кошкон элден келген элдер болот да. Ошо кара күчкө кызмат кылып кетет да. Кара күч, Нескара кара күчтүн эмеси. Ошо кара күчкө кызмат кылып, кара күчтүн желдеттери болуп калат да. Анан кийин алар айтат, ошол Манастын дагы бир пайгамбарлыгы бул адамзатты азаттыкка чыгарып, өзүнүн жай-жайына, өзүнүн тегине. Биз жанакы бир улуттун же бир илимдин эмесине барыбыз көчүп кетпей, биз наоборот ар бир нукура илим адамдын өзүнүн өзөгүнө кайтарып, өзүнүн эң бийик деңгээлине чыгарыш керек да. Мындайча айтканда, эгер биз кыргыз болсок, биздин илим эң улуу, эң даражалуу кыргыз кылыш керек да. Эгер ал орус болсо, аны орус кылыш керек. Ал итальянец болсо, ал итальянец болуш керек да. Мындай өзүнүн эң жогорку деңгээлине чыгыш керек. Ал кыргыз болуш муктаж эмес. Ал араб болуш муктаж эмес да. То есть илимдин өзү адамдын эң мындай жогорку деңгээлине чыгара турган мүмкүнчүлүк, жардам. Анан ошол элдер кетет. Анан кийин ошол элдин арасынан укпагандары, көрбөгөндөр болот. Жанагы биз айтканбызбы? О жан дүйнөгө киргенде, адам жанагы ички дүйнөгө кирип, өзүнүн жан дүйнөсүнө баштаганда, ушул көзүбүз, жанагы угуу сезим, көрүү сезим, ушунун баары дагы бир чоң күчкө ээ болот да, мындай. Кандайдыр башка деңгээлге көргөчтүк пайда болот, мындай. Алдын ала билүү эмелер ачылат дегендей. Ошолордун баары ачылат да. Кээ бир адамдыкы чынында эле көрбөйдөн калат. Анан ошол жерде айтылат манас. Кээ бирөөнүкүн жанакы кулагын кесип, мурдун кесип, көзүн чукуп үйүнө жөнөтөт да. Бирок ал эме да, баягы аллегория түрүндө айтылган, ал ушундай илим берип атса дагы, ошону көрбөгөндөр, көзү көр, кулагы дүлөй адамдар болот. Ошолор ошо ойдон өзүнүн элине барып, кайра эле Манаска каршы чыгып, Манаска кайра кол тиктеп, кайра келе беришет да, ошентип кол сала беришет. Анткени адам улуу күчтү таанып алса, ошого баягы түшүнбөгөн нерсесине кастык кыла берет деген сөз да. Ал ошол өзүнүн өзүнө балта чаба берет. Анан ол жерде ошол жанакы акыл, жел ойлорду эшип кетип калат. Ошол жел ойдун пири жолой деп атат. Жолой да биздин ички дүйнөбүздө жашайт да. Биз эгер жанакы өзүнүн кыялдарыбызга же өзүнүн жел ойлорубузду эчип кетсек, анда биз Манасты кошойду унутуп калып атабыз. Ошол жерде эле Нескара бар. Нескара бул адамда ар намыс деген түшүнүк бар. Анан орусча гордыня деп коет да. Менменсиндик кыргызча. Менменсиндик текеберлик. Менменсинген кичине өзүн өйдөрөөк сезген адам дагы бул жактарын көрбөйт дагы. Мен дегенмен менден башка кыйын жок. Мен ушу дүйнө жүзүн башкарчу мен деп эле баягы өзүнүн эле эмесин көрүп калат дагы. Анан башка адамдардын жалаң терс жагын көрүп калат. Бул Нескара. Ал Нескара да бизде жашайт да. Ошон үчүн жанакы нерселер биз алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн тазаланууга муктажбыз да. Дайыма өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тазалап, өзүбүздү кичине угуп, мен ушу текеберликке өтүп кеткен жокмун, бул менменсиндикке өтүп кеткен жокмун бул деген суроолорду өзүбүзгө берип турушубуз керек да. Анан кийин жанакы Коңурбай. Коңур деген негизи мындай конкретный түз эмес да, любой түстүн мындай кошулмасы да, мындай ак эмес, кара эмес, көк эмес, кызыл эмес. Коңур деп коет, мындай кандайдыр бир ар кандай түстөрдүн аралашы да. Коңурбай бул кайдыгер киши, акты караны тааныбаган киши. Бул дагы бул Манас менен Коңурбайды
улуу күч экенин Коңурбайды Кошо Атаны Манасты тааныбай, өзүнүн ички дүйнөсүн тааныбай, то есть кайдыгер адам жанакы өзүнүн эле жамбакты эмесин өткөрөт да, улуу нерселерди тааныбайт. Ошон үчүн ал ошо өзүнүн өзөгүнө балта чабат да. Менсинген өзүнчүл адам, ак менен караны тааныбаган, калыс айта албаган киши кайра эле өзүнүн өзөгүнө балта чабат да. Ал дагы биздин ичибизде жашаган сапат. Ошон үчүн биз жанакы нелердин баарын, ушул кара сапатыбызды, ак сапатыбызды таанып туруп, анан кийин ошо күн жагыбызда турган, осознанно күн жагыбызда турушубуз, осознанно өзүнүн жанакындай кайып жагыбызды карманып турушубуз керек да. Ушул илимдердин баары мына ушул кайып сырында катылган. Анан бул илимдер буга чейин Манастын ичинде эле болгон. Анткени бирок адамзатта мындай түшүнүк болгондуктан ачылган эмес. Азыр адамзат ар бир адам өзү пайгамбарыбыз деңгээлге акылы жетет да, мындай түшүнүп ошол экени өздөрүштүрө алат. Элдин баарына пайгамбар болбойт, бирок өзүнө өзү пайгамбар болуп, өзүнө өзү изденип, өзүнө өзү жолун оңдоп кетсе болот да. Ошол учурга келди адамзат. Ошол эле учурда аябай адашып турган чагы бар да, алдамчылар дээчип. Анан кийин эгер биз анча мынча изденип ушул экини өздөрүшөбүз, ар бир адамга психологдун кереги жок. Могу эки жан дүйнөсүн өздөрүштүрүп алган адам чоң ооруларга чалдыкпайт, кандай рак, анакындай чоң ооруларга чалдыкпайт да. Может быть, грипп болушу мүмкүн, бирок чоң ооруларга чалдыкпайт. Жашоосунда кыйынчылыктар болбойт. Өзүнүн үй бүлөсү менен чагымчылдык кылып, кандай бир чоң сыноолорго ажырашуу, өзүнүн жубайын жоготууларга барбайт да. Ал ошо Кудайдын жетегинде жүргөн адам, Кудайдын мындайча айтканда каалоосун аткарат, мыйзамдарын аткарат, өзүнүн жака келген вазифасын аткарат, ырыскысын эметет да. Ошол адам өзүнүн ырыскысын аткарган, өзүнүн миссиясын аткарган адамга анан кийин Кудай акчасы да келет, жардам бере турган кишилер да келет, кыла турган иши да келет дегенде ошо дүйнөгө чыгат да, Манастай болуп, анан кийин жер кыдырып, эл кыдырып жардам этет да. Анан кийин жана Манаста эме бар. Манас ошо 40 уруун эле чогултту, 40 уруун эле бириктирди, кыргыздарды бириктирди деген жаңылыштуу нерсе да. 40 чоро 40 элден келген адамдар да. Анан ар бир хан, ошо жерде карасаңар, Бакай деле хан, Кошой деле хан, Ак Балта деле хан, ошонун баары хан. Бул император болгон дүйнө жүзүнүн элдерин бириктирген да. Бул чоң деңгээлдеги эме болгон, биригүү болгон да. Адамзат ак биримдикке келген. Кыргыздар биз эгер өзүбүздүн вазифабызды туура аткарсак, өзүнүн кызматыбызды туура кылсак, ошол биригүү эми биз жаңы көнүп калдык да, жаңы власть аркылуу эле бириктирип атпайбы? Андай болбойт да, бул власть аркылуу болбойт. Жаңы адам өзү митингиге чыккандан кийин, өзү баарыбыз бир экенин түшүнгөндөн кийин өзүлөрү бир биримдикке келет. Ошол алдыга касиеттүү адамдарды чыгарат. Ошолордун аркасынан ээрчип баргандан кийин адамзатта чоң бир секил көтөрүлүш болот да. Ошол жөнүндө сүрөттөлгөн да Манаста. Ошол анан кийин азыр ушуга чейин эметип турайын, анан кийин түшүнбөй алган болсо, эгер орусча эмелер керек болсо дагы түшүндүрүп айтайын. Суроолоруңар болсо, ошо көбүрөөк сүйлөп койдум, кээ бирөө уйкусу келип кетти. Суроо бер. 18.000 деген цифра каерден чыкты? 18.000 деген цифра ошол Манаста айтылат да. Мен каяктан чыкканын билбейм, ошо Манаста аламды сүрөттөгөндө ошо алам 18.000 аламдан турат деп сүрөттөлгөн. Бир эле учурда ошол Манас ошол 18.000 аламды башкарат, түркөөгө болот да, мындайча айтканда. Ошол 18.000 аламдын осу Манас болот. Манас бул жана биз азыр адамдын ичиндеги эле Манасты эметип атабыз да. Анан кийин коом деңгээлдеги коллективный Манас бар. Анан кийин эме бар. Вселенский Манас бар. Жанакы түркүк деп атпайбы, асман менен жеринген. Бул ось мындайча айтканда ушул экини бириктирип кызматташууга алып келип аткан күч. Ушу бирдекени билдиреби дейин да, ушул 18.000 деген.
билдирет ошо биз ар бирибизде ошончо кыр бар адамда. Ошончо кыр бар, ошончо касиеттерибиз бар. Жана азыр эмени эле санасак, биздин арка жүлөктөрдү эле санасак, мына бизде 7 атабыз бар да, 7 ата, 7 энебиз бар. Ошолорду санасак 256 киши болот. Бул 256 адам, аалам. Андан кийин бизде перилер эмеси бар. Катмары бар. Андан кийин пирлер катмары бар. Анан периштелер катмары бар. Андан кийин теңир. Нур. Теңир, андан кийин теңир да. Ошонун баары 18 алым. Андан кийин аламдагы бирдей жаратылган жок да. То есть экөө бири-бирине күзүлүү. Биз кичине кей моделибиз, алам биздин чоң модель. Бирдей иштейт да. Анан адамдагы жанакы биз адамдын аламга таасирибиз бар. Аламдын адамга болгон таасири бар. Жанагы 18 000 алам бир мистенин ичине толот. Ошол эле учурда ал эчтерге баткыс алам болот да. Ошол Кудайдын керемети ошондой. Жана бир Кудай деген ошол да. Түшүнүктүү болдубу? Анча-мынча. Бул эми эметилбеш керек да. Анткени биз жанакы болуп атпайбы? Биринчи класста биз бир түшүнүгүбүз бар, экинчи класста уже башка түшүнүгүбүз бар. 10-чу класста уже такыр башка түшүнүктөрүбүз бар, бирок биз уже геометрия, алгебра деген нерсени көп эле. А биринчи класста там 1-2 А, Б, В кирди дегенди эле билебиз, А тиги жакта эми ал уже студенттин уже башка деңгээли бар. А эми доктор наук менен профессордун деңгээли такыр башка да. Ошентип ошондо өскөндө дагы биздин кайып дүйнө, биз адам, например, мондайдан треугольник менен өссөк, кайып дүйнө бизге наоборот мондайдан түшүп турат да. Ал мындай расширение болот дагы. Ал бир точкадан биригебиз, анан кайра мындай расширение. Эмне үчүн биз азыр ошого ишенбей атабыз, эме дегенде биз ошол кичинекей кезде жомокторду көп укпаган. Биздин поколение ошо угуп калган, анан кийинкилер укпай калды. Жомок ошол биздин сознанияны расширять этет, ушуну кабыл алганга кайып дүйнөнү бизде көргөн, уккан кишилер бар. Бирок азыр башка бирөөнү көрдүм же уктум деп айтса, сен шизофрениксиң, сени диспансерге алып барабыз дейт туурабы? Бирок бул касиет. Муну менен иштешет, муну деген жанакы башка эмелердин баары, вот ачылыштарды жасагандардын баары ушу көргөн. Андай Эйнштейн жанакы эмелердин баары, таблица Менделеева, мунун баары кайыптан алган. Да? Анан айтат, анда эмне кыргыздар ушундай эме жараткан жокпу, эмне үчүн кыргыздын эмелерин айтпайбыз дейт. Кыргыздыкы бар, кыргыздыкы манас. Кайсы адам 3 томду жаттай алат, манасчы, мына феномен кыргыздын жанакы кайып дүйнөнүн эмеси, доказательствосы бул манасчы. Отурат да айтып берет. 500 000 сапты ким жаттай алат, же миллион сапты ким жаттай алат. Жаттай албайт, ал ошол берип аткан кайыптан. Бул биринчи доказательствосы. Экинчи доказательствосы жанакы манасты любой улуттагы адамдар манас укса, мазмунун түшүнбөсө да, акылы түшүнбөсө дагы, жан дүйнөсүнө тиет дагы, ыйлайт, ошол переживания кирет, ошол транска кирет, эмедет. Анткени манастын касиети акылдатып өтүп сразу бойго таасир берет. Ошон үчүн колдон келсе биз жана живой манас болушубуз керек. Бирок азыр биздин акылыбыз мындай эмеге туруктуулукка ары секирип бери секирген үчүн биз манас уга албай калдык. Манасчылар да ошондой айта турган эме азайып кетти. Илгери болсо манасчы айыл кыдырып манас айткан, анан манасты ээчи уккандар болгон. Жанакы кулагы көтөрүп алган куйма кулактар аркасынан ээчи отуруп уккан. Аруланып тазаланып, ал жанакы ушул манас айтуу менен эле чоң апаттардан, эпидемиялардан азыр айтып жүрүшөт. Мына азыр биз кыйналып атабыз, бирок манасчылар эмнеге чыгып айтпайт? Илгери Саякбай Каралаевди алып барып тиги эме согушту кичине жайбаракат алыш үчүн айкалып манас айттырган. Сагынбай Орозбаков эпидемияларды токтоткон, жанакы оорукчан, жин оор менен ооругандарды айыктырган деген эмелер факттар бар да. Ошолордун баары эмне үчүн биз колдонбойбуз азыр манасты? Анткени кыргыз катары өзүбүз манаска ишенбей калдык. Өзүбүз жан дүйнөбүз уктап кетип колдонбой калдык да. Бирок колдонсок мына азыр бит эме бар. Анан кийин ошол эң таң кылычтуусу ушундай элге
кыргызга ушундай Манасты мындай Манас ушул чурчакка Манастын варианттардын баары ар бир манасчыга ар кандай берилет да. Ушул чурчакка байланыштуу. Азыркы Кутман Сыдыков айтып аткандай, ал жерде конституциянын бузулганы, мурда сотко киргени, диндердин бузулуп кеткендери бүт айтылат да. А берки манаштарда булар жок. Бирок аларда өзүнүн ордуна туура келген нерселер бар да. Сагынбай Рызбаковдун да ушул кыргыздар исламга киргени айтылып атат. Исламга киргени факт болуп атат. Манастан калып исламда жүргөндөр бар. Экөө бири-бирине карама каршы келген эмес. Бул наоборот өзүн толуктай турган нерселер, бирок кабыл алуу жок да, түшүнүү жок. Мен мына силер өзүңөр айткандай биринчи класста болдум да, азырчы Манастын биринчи жолу мына келип, мына атайын ошон үчүн кичине бирдекени угайын билейин деп келдим да бүгүнчү. Анан глупый вопростарды берсемчи кылып болбоңуз анда. Глупый вопрос жок айтып. Поиска. Мына айтат, көбүлөр айтат, мына мен тарых жөнүндө көп окугам. Орто Азия боюнча элдерде, мына көчмөн элдердин тарыхын орусча, англисче окудум. А мына ушу Манаска келгенде көбүлөр угам да мына тарыхчылардан. Ушу Манас эпосты көп мындай философия катары кабыл алат дейт. Ошентип берилген, бирок көп тарыхый нерселер ушул жерде фактылар бар Манаста дейт. Ошон үчүн мына бир суроо. Эмне үчүн Чыңгыз хан жөнүндө жазылган эмес? Бул бир, бул суроо. Экинчи, кайсы мындай тарыхый эмелер, далилдер ушул жерде жазылган? Ушуну айтып бере аласызбы? Мен суроону түшүндүм. Мындай болуп атпайбы? Манас негизи бул жазылган произведение деп биз көп учурда адашып келебиз да. Оздон өттү, анан бири-бирине кошуп сакталды деп айтып келишет да. Мындай Манасты изилдеп жүргөн Манас эреттерде ошентип айтып атат. Менин түшүнүгүмдө Манас андай берилбейт. Манас жогорку ааламдан адамга жаңы версиясы түшүрүп турат да. Жаңы Манасчы келдиби, ага жаңы Манас берилет да. Азыр ошол историяда камтылганы бар, ал жерде философияда камтылган, мындай илимдер да бар да. Мындай илимдерден толтура, ал жерде и медицина да бар, өзүнүн тааны бар. Мореки коомду кантип башкарыш керек, лидерство деген да бар. Бүт толтура илимдер бар да. Анан ошо касиетке жараша адамдар окуса ачылат. Ошол ачылат да. Анан жанакы ал берип атканы тарых бар, бирок ал тарыхты биз азыр ошол бизде жанакы гордыня деген бар да. Бизде духовная деген гордыня да бар, анан кийин жанакы исторический гордыня да бар. Биздин ата бабалар тетиндей каганат куруп салган, мондай Манас болгон, Кытайды чаап салган деген мактануу менменсиндүү бар да. Бирок азыркы кыргыздардын ага эч кандай тиешеси жок. Ал гордиться эткенге дагы өзүнүн укугу жок, потому что өзү эчтеке кыла элек. Эгер өзү мону изилдеп кайра ошондой деңгээлге чыгып, Манастай деңгээлге чыкса, азыр деле кайра Манасты жаратсак болот да. Ошо Манастын элин кайра түптөсөк болот. Ошондой адамдар көбөйсө. Анан кийин тарыхты изилдеп, ошол тарыхтын эмесин алып чыкса болот, силер айткандарчы. Бирок Манаста так даталар жок. Мынчанчы жыл болгон, мынчанчы. Манас деген мындайча айтканда жанакы Будда же Христос деген общий ат бар го мындай. Кандай десем, статусный ат да мындай. Бул максат дегенде, например, Будданын өзүнүн аты Гаутама болгон да. Бирок жанакы эме деңгээлге жеткенде анын аты Будда болуп өзгөрүп кетти. Тигиндердин дагы жанакы силер айткан полководецтердин аттары башка болушу мүмкүн. Бирок аны Манас катары ага наам берип, бул историяда камтылган да. Бирок тагат айтпайт, опять-таки адам өзү жанакындай гордыняга заражаться этип, биз өзү ушул менен биздин ата баба деп жатып алгандай. Жөн эле биз арийский кровьбиз, биз А1, Р1, значит, все нам должны поклоняться деген түшүнүп жок да. Сенин кровьуң ошондой болсо, ар эле келип, "О, сен ушундай экенсиң" деп жатып бербейт, туура? Аны орекин барын иштетиш керек. Алар кабыл алып, ошого макул болуп, бул улуу эл экен. Булар бизге жол көрсөтө турган экен деген үчүн биз жанакы мен айткан иштердин баарын кылып тазаланып, мореки деңгээлге чыгышыбыз керек да.
Анан ошондо адамзат анда булар ушу Манастын тукумчулары экен деп аны бул жанакы анда Кудайдын мыйзамдары иштейт да. А биз бака жанакындай эле Чыңгыз хандын урпагыбыз деп, же биз хундарбыз, же гундарбыз деп алар да чындыгы болушу мүмкүн. Бирок аларды жөн эле алардын шапкелерин бизге кие бергенде эч кандай таасир бербейт да азыркы күндө. Лучше биз мону жаныбыз кылсак, андан көрө натыйжа көрүп болот. Ошон үчүн эгер изилдесе жанакы тарых чыгат, бирок аттары, каймана эмелери жазылган так цифрлар жок ал жерде. Анасы мынча жыл жашаган, же мынча жерде жашаган жок. Бул универсальный закон. Манас тирүү, энергетикасы азыр деле иштеп турат. Единственное ошол экиге өзүнүн денесин бошоп берген адамдар жок. Анткени бул акыл менен жүрөбүз. Эгер көзөбүз бошоп берип морек менен иштетсек, анда башка эмеге келебиз да. Башка деңгээлге чыгабыз. Жооп бере алдымбы? Мен YouTube'dan gördüm elimde bir ошо эмеден Türk университетинин Манас университетинен бир киши айтып атты. Ошол көп нерселер, тарыхый нерселер ошол Манаста жазылган. Жазылган. Чага уюп калган элимде. Толук көрбөй калдым ошону. Жазылган, бирок эме Кайсыларды мисалы келтире аласыңбы? Кайсы мисал, кайсы тарыхый нерсе ошо Манаста жазылган? Тарыхый нерселер көптөн, бирок ал жерде көп окуялар жанакы эң маанилүү окуялардын баары жазылган. Жанакы Сагынбай Орозбаковдун вариантында ислам дагы бар. Жаангер Кожо деген бар. Негизи жанакы диндердин тарыхын айтып атат. Ошо диндердин тарыхын айтып атат. Диндер кандай болуп бузулуп кара динге кирип кеткени жөнүндө айтылып атат. Жанакындай тарыхый эмелердин баары бар. Медицина еще. Медицина бар. Жана тарыхый эмелердин баары бар. Сиз айтып аткандай баягы жер бузулуп, дөң болуп, дөң бузулуп, жер болуп, жанакы эмелер көлдөр кургап, же наоборот көлдөр толуп мындай эволюция өзгөргөн нерселердин баары айтылган да. Бирок аны чечмеш үчүн адам өзүнүн касиетин ачыш керек, ошол аркылуу аны тактап бере алат да. Биз аны бир окуяга чаптай албайбыз. Окшош аябай көпчү. Бирок аны ошол өзүнүн касиетин, мындайча айтканда, касиет деген бул мындай жалпы касиет, жанакы врач дегенде айтылат. Бирок анын баары бирөө терапевт, бирөө акушер-гинеколог, бирөө хирург, бирөө психолог. Ошондой касиетин ачканда, ошол бирөө тарыхчы талдап бере алат да. Мен ички дүйнө жана психология эме жөнүндө айтып атам, адамга керектүү жан дүйнөсү жөнүндө айтып атам. Башкалар бар, например, жанакындай кан касиети жөнүндө айтып берет. Жанакындай арийский кровь, кан ошо кантип ошону иштетсе болот. Биз азыр жөн эле атын айтып, бизде ушундай бар экен деген менен ал иштебейт. Ал үчүн биз жанакындай жумушту, изденүү жумушун жашашыбыз керек, дагы өзүбүздө трансформация болуш керек. Анан ошондо өзгөрүү болот да. Буга кириш үчүн, Манаска кириш үчүн кандай жол менен кириш керек? Сиз айтып атпайсызбы, өзүбүз бошотуп киришибиз керек депчи. Эми ондан ары дагы 3 сабак бар. Могу эмкиси акыл жөнүндө болот да, көп эмеси акылдын адашуусунан болуп атат да. Булар иштеп эле турат. Эгер силер кол сунсаңар, жанакындай жан дүйнөңөрдү уксаңар, эгер жашоодо ошол бүт баарын ошол жан дүйнөнүн каалоосу менен кылсаңар, ал өзү эле күндөн күнгө өнүп өсүп өрчү берет да. Бул жерде даяр илим, бул жерде даяр энергия турат. Ушунун акчасы да бар, ошонун аркасы менен байлык да, бийлиги да бар, бакыт да бар, бүт рызкы куту да бар да бул жерде. Бул даяр турат, биз даяр эмеспиз. Биз башка жерде жүрөбүз да, жолубуз адашып кеткен да. Эгер биз Бореки мындай иштесе, бул акыл муну укса, бул муну укса, жанакы нерсе иштеп кетет да. Биз ошондон Манас болуп, 18 000 эмес мындайча айтканда ишке кирет. Ошондо жанакындай тартылуу күчкө пайда болот адам. Манасты билбей, көрбөй, адамдар башка жакта жүргөн, Европада, Орусияда, Италияда жүргөндөр издеп чыгып атат да, интуитивно издеп чыгып атат. То есть бизде жанакы байланыш бар да, тартылуу күч. Бири-бирибизге айтып атпаймынбы, бежимебиз менен байланышыбыз бар да, 18 000 адамдар бири-бири менен байланыштыр. Алар ошо Манас төрөлүктүр деп. Бакай ата менен Кошой ата мынчанчы жылы, мынча жерде Манас төрөлөт деп күтүп отурат. Алардын белгилери бар, мынчанчы жылы келет депчи.
ошондой сыяктуу эле бул бизде ичибизде жайгашкан. Биз жолун тапсак Пробудить надо. иштеп атат. Бүгүнкү күндө эле иштеп атат. Бүгүнкү күндө кандайдыр мен тааныбайсыңар, мурун кийин уккан эмессиңер. Кандайдыр бир эменин Кудайдын керемети менен силерди айдап келди эле кылып. Туура? Башка бирөөнө айтып берсе, ал айтат, муну крышасы тайыптыр, буга эмеге диспансерге алып барыш керек деп айтат. Туура? То есть ар кайсы деңгээлде жүрөбүз. Муну да кабыл алыш керек. Ошо бир себептер менен жашоомдо көп нерсе болуп анан Манасордого алып барып койду да. Анан Манасордо ровно 2 жыл жүрдүк. Манас угуп, манасчылар менен жүрүп, анан аян тартып калдык. Анан ушул акыркы аян түштү да, мында үчлүк. Анан үчлүк деген сөз түшүп, анан Манас Семетей деп түштү да. Анан манасчыларга чалып, эмнеге монда үчлүк түшүп атат? Анан ичинде нур түшүп атат да, зеленый цвет, синий цвет, блестящий цвет нур ошо үчлүктүн ичинде түшүп атат да. Анан адамзатка Манас өзү нур дүйнө деп берилип атат да, аламданчы адамдар нурланса, аны ойгонот экен да. Анан менин суроом мындай да, ошол үчлүктү именно Манас дүйнөгө, Манас аламына эле ортакайбызбы же ошонун ичинде үчлүк ошо сиз айткандай башка бир психологический эме менен аңсалуу. Эмне үчүн ошо анан в основном Манас атанын атынан Кошой сүйлөйт азыр деп айтылып атат да, эми аян боюнчачы. Анан сиз айтып атпайсызбы азыр Кошойбузду ойготолу. Мен ошо толуктап сизди Фейсбуктан көрүп түшүнбөгөн нерсемди ушу сизден ушул жерден алсамбы деп келгем да. Анан ошол айтып атпайсызбы Кошойбузду ойготойлу депчи. Анан ошондо алганда Кошой толук мындай күчпү же мындай кандай десем энергия деп алып атабыз да биз азырчы. Ошондо у него изъянов нет, минусов нет, полностью именно Манас атанын сүйлөй турган Кошой ата болушу мүмкүнбү? Ошол алган аян боюнча ошону түшүндүрүп бересизби? Ооба. Кошой ата бул таптаза чистый опыт да. Бул жерде мындай күмөн, может быть деген жок болот да. Уже кылымдардын менен такталган илим бар да. Жанакы жаңылышуулардын баарын буякта ошону тазалай турган Кошой. Ошол буякта тазалап, ошол күн чачып берип, күн нуру менен тазалап берип. Анан силер айтып аткан жанакы үчүлтүк деген ал кайып дүйнөнүн ылдый карап турган. Бул материальный дүйнөнүн биягында да дагы бир треугольник бар, ал биздин дүйнө. Биздин эме иерархия да. Биз жана президенттерге баш ийип атпайбызбы? Бирок президенттерге баш ийбей биз материальный мир. Мындайчы, бул дүйнө. Ички дүйнөбүздү, ички дүйнөбүздү тиги дүйнөгө башкарганга окшоп беришибиз керек. Тиги болсо кайып дүйнөнүн иерархиясы ал наоборот мындай чоңойт да. Мындай чоңойт. Ал кайып дүйнө. Эң башында биз турабыз, анан кийин биздин ата теги жанакы 256 киши, андан кийин перилер, периштелер, анан кийин Теңир. Эми ал биз акыл менен жана сформировать эткен нерсебиз. Негизи андай иштебейт да. Биздин эле чоң расширениябыз да, мындайча айтканда биздин дагы бир катмарларыбыз. Ачылган сайын адамга ушулардын баары. Анан жанакы энергия көрүнөбү иштейт. Мореки эркек энергия, бул аял энергия. Жашоодо муну попеременно колдонушубуз керек да. Бир нерселерди биз мейрим менен чечебиз, бир нерселерди күч менен чечебиз, бир нерсени биз интуиция менен чечебиз, бир нерсени күч менен чечебиз да. Бир нерсе эркектер соревноваться эткенди жакшы көрөт, аялдар кабыл алганды жакшы көрөт. Кабыл алып эле күчүгүн, мышыгын эле жеңип коет. Ушундай нерселерди биз эми дагы ар жагында обсуждать этебиз, баарын азыр бир күндө айта албайбыз. Мен бүгүнкү күндө бул эки нерсеге көбүрөөк анткени биз баарыбыз айтабыз. Жан дүйнөм кыйналып атат, жан дүйнөм жабыркап атат, жан дүйнөм ооруп атат деп атабыз, бирок ушу жан дүйнөгө айтканыбыз менен көңүл бурбайбыз. Бул аякта эмнелер бар, эмне үчүн жабыркап атат дегенде биз укпай атабыз. Сезим туюмубуз иштебей калган, только акыл менен эметип калганбыз. Биз айтабыз, билебиз, барбаш керек, бирок айтабыз, ойбаш керек, карынып калат, антеп. Эгер, например, бир жерде отурсак, ушак айтып атса, ал жерден кетип калбай, отура беребиз, анан үйгө барып жатып, ошол жерге кетишке ооруйбуз. Потому что ошол жердеги негативдин баарын чогултуп атабыз. Биз тазаракпыз, бирок колун тазалайбыз. Үйгө барганда тазаланганды да билбейбиз. Жуунуп тазаланып, эметип коюш керек. Ошо бизде ата-бабада бүт инструменттер бар. Аны кийинки сабактарда обсуждать этебиз. Бул аяк жөнүндө көбүрөөк суроо бериле, ушул энергетиканы негизи муну
издеп жанакы да биздин немелерде баягы коомдо чөйрөлөр бар. Бата алып берем, анан ушул энергияны иштетип берем, анан туда шабашка кылгандар бар да. На самом деле эч ким алып бере албайт силерге. Өзүнүн батасын бериши мүмкүн, бирок бул батаны бул энергияны силерге иштетип албайт. Аны адам өзү иштеш. кол сунуш керек. Да, ырымдарды жасаса болот, бирөөнүн батасын алса болот. Өзүнөн уже бирөө ачып алган кишиден жол сурап, ал киши көз көрүп берсе болот. Мен силерге көз көрүп берип атам, айтып берип атам, кандай кылсак иштейт депчи. А так бизде иштеп турат, алар бизге кол сунуп ушу бизди карап турат да. Анткени ал биздин колубуз жок, бул жерде кызмат кыла албайт. Алардын денеси жок. Ал дене биз ушу денени тапшырышыбыз керек. Анан кийин жанакы сезим туюм аркылуу келет, ошолорду угушубуз керек. Эмне үчүн кошо жеңилип калып атат дегенде, сезим туюм бир эле айтат да, барба деп туруп алат. А бул акыл, ал көп ой жүгүртүп алат. Ал айтат: ай барба койсом тиги мынтет, анан тиги таарынат, эртең күнү мен свадьба берем, мага келбей койот, кошумча кошпой койот. А кошумча деген азыр кыргыз аябай коркот да. Кошумча кошпой койсо ишин жүрбөй калат, башым керек деп анын кошумчасын көтөрүп алып барат. То есть ушул сезимдерди, туюмдарды үйрөнүп сайын да бир учурда биз өзүбүздүн чөйрөбүздү жоготобуз. Бирок ал тазаланып эме да, керектүү адамдар биз менен калат, кереги жок адамдар кетет. Алар кое бериш керек. Алар наоборот биздин жашообузду бузуп атат. Биз алардын жашоосун бузуп атабыз да. Ал келип кеткени эчтеме, биз жолоочубуз. Бири-бирибизди мындай жолубуз чогулат, анан бир жерде биз жолубуз башка жака кетип калат. Ал керектүү учурда кайра кошулушубуз мүмкүн. Балким эч ким менен кошулбайт, ал биздин жашообуздун миссиясын бүтүрдү, кете берет дагы. Экинчи вопрос эмне болду? Жана үчүлүктү мындай деп чечсек деп ойлоп атам да, мына сементей сейтек деп берилип атат, мындай болуп түшүп атат да, анан ичинде нур болуп, анан с одной стороны ойлоп атам да, я вот жана айтып атпайсызбы, пробудить себя депчи сначала. Анан вселенский манас, анан манас ар бирөөбүздө деп атпайсызбы, ген менен, канус мененчи. Анан ошону ойготуунун себеби өзүңдү ойготсоң, андан өйдө чыгып, анан ааламга чыгат экенсиң да кайып дүйнө аркылуу деп. Анан ошол чечмелегенде кесинде оор болуп атат да, себеби манасты биз мындай жакшы билбейбиз да. Мисалы мен орусча окугам, анан аян алганы менен мындай чечмелеши кыйыныраак болуп атат да. Ошон үчүн жана эмне үчүн азыр именно Кошой ата от имени Кошоя все говорится деп атам да, ошо суроо. Почему Кошой от имени Кошоя говорится? Напрямую биз манастын энергетикасын көтөрө албайбыз. И түшүнө албайбыз. Кошой аркылуу и так задумано, да? Сознание, жан дүйнө. То есть жан дүйнөнүн уже опыты бар. Ал бизге интегрировать этип түшүндүрүп берет да. Бизге проводниктер көп бар. Например, 10 класстын немесин, 10 класстын программасын, 1 класстын школьниги преподаватели жок, нужный преподаватель жок, түшүнө албайт. 10 класстын преподаватели да 1 класска түшүндүрүп бере албайт. То есть ар бир уровеньде өзүнүн преподаватели бар. Ошондой сыяктуу булар Кошой бул деген вообще сезим туюму жок да, бул эме менен иштейт. Инстинкт менен иштейт. Ач калдым, уйкум келип атат, кыз жакшы көргүм келип атат деген инстинкт менен иштейт. Бул болсо ой жүгүртүү менен кыйын. А мындай болсо сезим туюм менен иштейт. Баарынын инструменттери башка. А бул болсо мунун деген миңдеген эмеси бар. Таасири бар. Негизи биз энергия деп берип атпайбызбы азыр? Но негизи мунун таасири аябай чоң да. Бизде 7 дене бар. 7 дене аркылуу анан кийин бизде бул жан дүйнөнү дагы расшифровка кылабыз. Жан дүйнөдө вот жана айтпадымбы, пеште тери, кырчилтем бизге аябай көп катмардагы биздин даярдыгыбызга жараша мугалимдер же бизге эмеге жараша эмелер келип атат да. Кызмат аташылган уровеньдер келет да. Бирөөнү ата теги келет. Бирөөнү периште көрүнөт. Жанакы манаска жашоосуна келип кызыр ата дарып кетет да. Балким бир учурда бир келет да, сизге ошону изденбей баягы сиз менде ачылбай атат, же мен киши таба албай атат деп кайгыргандан арылышыбыз керек да. Бүт баары бизде иштеп турат, просто биз ошого жолду сурашыбыз керек, анан жол табылат. Мына Кудай Таала мени силерге жөнөтүп айтып берди деп атпайбы? Мен азыр айтып берип атам.
ушундай коом берип атпайбы, жаңы достор, жаңы нелер, бирөөбүз билбесек, бирөөбүз билебиз, чечмелесек чыгат да. Анан аян чечмелеген кишилер бар, түш жооруган кишилер бар болгондой кыргызда. Азыр ошол касиеттер азыр ачылып атат. Ошол адамдар ошол касиеттин кылбай, алар акча керек эле деп бирөө пол жууп жүрөт, бирөө повар болуп жүрөт, бирөө посудомойка болуп жүрөт да. Негизи сиздер кереметсиңер, кыргызга бере турган чоң жаңы специальностторуңар бар, ошолордун кабыл алышыбыз керек азыр биз. Кабыл алып, биз жанакы эгер мурун бухгалтер болсок, бүттү ал жашоо түгөндү. Ушул эле денеде жаңы жашоо башталып атат да. Бизге башка жан дүйнө загрузка кылат да, башка катмар иштейт. Анан кийин ошол катмар менен биз уже бирибизге башка специальность алып, башка кызмат кылабыз. Осознанно, да. Бирөө табыпчы жанакы, чөпкөнө дагы. Бирөө сыныгчы. Ал кирип келгенде эле ренгенде ал сөөктөрдү көрөт, сөөктүн кай жери сынганын билет. Мындай ары карап бери карап туруп томографы жок эле ордун салып берет, эгер эң касиеттүү болсо. Бирөө жан дүйнөсүн жабыркайт, сен монтти сага көз тийиптир, сага сөз тийиптир деп эле эмдеп домдоп, ошол жерден нормально чыгарып берет. Бирок жанакы ал ошол жанакы оору сыркоолордун баары Манастын ак келтеси. Акка келтир, биз укпай кеттик да. Анан бизди көчкө чаап атат, ойгонуңар деп, анан кийин акын сыноо берди. Бирок биз больницага бардык, укол сайдырдык, кагызды кестирдик, чаптадык дагы. Бирок сабакты өздөштүргөн жокпуз. Кайра барып, жанакыларды эле кылсак, андан чоңураак сыноого кабылабыз. Анан авария болот, башы сынат, көзү жарылат дегендейчи. Ойготот экен да. Ойготот да, постоянно ойготуу, постоянно жүрүп жүрөт. Бирок мунун деген мындай щадящий эле мындай экологичный ойготуулар бар. Түш берип атат, аян берип атат, мага окшогон кишилерде айтып берип атат. Башка бир киши келип бир эле сөз же эки сөз айтып кетет, сизге мындай ичиңизде трансформация болот. Бирок унутуп калабыз да убакыт өткөндөн кийин. Бирок ошол эметпей, ошол сөздү кармап калып, ошонун аркасынан изденип чечсек, бизге жашообузда чоң бир проблемалар чечилет да. Проблемалар чечилгенден кийин биз кайра өзөккө кайтабыз, өзүнүн таңыржообузга чөбүз дагы, кызматыбызды кылабыз. Анан көп жерде биз кыла турган ишибизди акча таап туруп анан кылам, анан пенсияга чыкканда кылам, же азыр баламды чоңойтуп алайын анан кылам, же 100 000 сом табайын анан кылам деп таштай беребиз да. Ошол өзү туура эмес. Анткени биздин сомубуз да бар, жардам бере турган кишилерибиз бар, эмес бар, бирок ошону аткарууга өтүшүбүз керек. Ошону кылмайынча бизге жол ачылбайт, жанакындай боло берет да. Эгер жашоо жылбай атса, жанакындай энергия жок болуп атса, значит биз тиги жолдон чыгып кеттик да, тиги өзөккө кайтыш керек. Ошол жерден кайра башташ керек. Анан ачылат. Дагы кандай суроолор бар? Ушуга жолду билүү сабактарыңыз барбы? Кантип келиш керек деген? Мындан аркы дагы 3 сабак болот. Үчөөнү тең келгенге аракет кылыңыз. Биздин максат негизи бул нерсени бизге тек кичинекей кезден ата-энелер билип үйрөтүп чыгыш керек эле да. Бирок ушу жан дүйнө жөнүндө айтып берген эчтеке окутпайт экен. Эч ким үйрөтпөйт экен. Биздин мурунку чоң энелерибиз, чоң аталарыбыз билген, кулабыбызга куйган. Тегиндей мындай мен ушундай керемет чоң ата, чоң эне бар экен. Ошолорго чоң рахмат. Ошолор бизге куюп кеткен да. Анан кийин азыркы ата-эне билбей калды да. Анан биздин максат жанакы барып эле врачтан кантип дарыланам, же болбосо башка бирөөнөн барып психологдон сурайм, кантип жашайм, мындай проблема болот деп биз өзүбүзгө психолог болуп, өзүбүздү укканга үйрөнүп алышыбыз керек да. Анан биз жашообузда эч кимден эме сурабайбыз. Манастын ошол жанакы акты бычканды өзүбүз үйрөнүшүбүз керек дагы. Анан кийин эч кимге баягы биз советтерди угушубуз керек дагы, бирок айдама болуп таасирленбешибиз керек да. Өзүбүздүн эмебиз бар. Компасыбыз бар да, баягы бизди башкарып турган нерсе бар. Ошого баш ийишибиз керек. Анан жашообуз оңолуп кетет да. Табабыз. Биз ошо таппай атканыбыз ушул нерсе өзүбүз таппай атабыз да. Буга киргенден кийин адамга айтып атам, жана врачтардын, психологдордун кереги жок, бирөө айтып туруштун кереги жок, мындай жашаш керек. Биз ошо бул эки нерселер азыр кийин айтылат дагы. Жанакы ички сезим, туюмдардын баарын күчөтөт эгер адам ички изденүүгө кирип, жанакы жан дүйнөсүнө кирип кетсе, орекени ачкандан кийин адамдын ореки көргөн, сезген, уккандардын баары күчөйт бир нече эсе.
көргөчтүк пайда болот. Жанакы Каныкей, Манас, Кошой, Бакай бүт баары боло турган ишти 6 ай алдына билген кишилер да. Ана жанакы сиз айткандай түштөрүн көрүп жоруган кишилер болгон, сынчылар болгон, ошолордун кызматташы ошондой адамдар менен чогуу жашап, чогуу аралашып кызматташууда болушубуз керек да. Эми ал ошол зарождать этиш керек ошондой коом. Ошондой коом бизде кыргыздар ошондой болгондо анан жанакындай каганаттарды түзгөн. Ошондой адамдар алдыга чыкканда, ошондой касиеттүү адамдар бири-бирин жөлөп таяп неткенде биз атайын ошон үчүн жараткан ар бирибизге эме берип коебу. Касиет, кудурет, кут ошол баарын бириктирип кайра кызматташыбыз керек да. Азыр бирөөнө байлык берип койсо, бул менин эле тапкан байлыгым деп өзү ошол байлыгына ал байлыгы ооруда болуп, проблемада болуп, өзүнүн бактысыздыгын алып келип атат. Негизи ал байлык элге берсин деп элге берилди да. Элге берилди, анын ичинде сага берилди. Сен ошону тарата билсең, билим деле ошондой, дөөлөт деле ошондой, бийлик деле ошондой. Бийлик аябай мас кылат да, бийлик, байлык аябай мас кылат адамды. Анан адам мас болуп кеткенден кийин ал уже зависимый болуп калат да, ал ошо бийлик үчүн киши өлтүргөнгө да барат, сатканга да барат, үй бүлөсүн таштап салганга да барат да, баардык нерсеге барат. Эгер бул нерсесин укпаса. Бул нерсени уккан киши ага барбайт. Манас ошон үчүн дөөлөт сактабай, тапканын баарын бөлүп берип турган да. Азыр байтчатка көпчүлүктөрчү 7 уюлча жана чакранычы борборлор ошолор жабылып калды. Анан сиз айткандай ачабыз депчи. Ошондо биз ушул илим аркылуу өзүбүз эле ачсак болот экен багарда. Бирок ошону жана коркуу, таарынуулар жаап калат дейт. Ооба, бизде чакра деген түшүнүк жок. Бирок ошол жанакы айтып атпайсызбы? Коркуу сезим, таарыныч эмелердин баары ошол көкүрөккө толуп, жанакы көңүл деп атпайбызбы? Көңүлгө биз ошонун баарын чогултабыз да, анан баягы ушу жарыкты көргө болуп атпайбы биякта баары. Жарыкты көргөн киши адам чалынат, үдүрүлөт, жыгылат, буту колу сынат, көзү чыгат дегендейчи. Ошондон биз тазаланганды үйрөнүшүбүз керек. Ошол экиге, во-первых, акылды таза кармаш керек, ошого кирип кетпегенге. Акылды үйрөнүш керек да, муну угуп турган. Эгер боякты эле угуп турганды үйрөнсө, акыл аябай жакшы кызматкер да. Акылдын ээси бар болуш керек. Ошон үчүн акыл эс дейт кыргыздар. Эгер бирөө бар, бирөө жок болсо, мына акылы бар, эси жок дейт. Бул жанагы материальный өзүнчүл киши. Эгер эси бар, акылы жок болсо, бул жинди. Эч ким түшүнбөйт аны, эч ким аны менен сүйлөшкүсү келбейт дегендей. Ал билген эсин кызматташа албайт башкалар мененчи. Акылы жок анткени. Бирөөнө барып бетке айтат, урушат, талашат. Бүт баары шайкешкелик иштешиш керек да. Төрт нерсе гармонияга келгенде, жана теңир деген ошол гармония, адам ошондой бир чоң деңгээлге көтөрүлөт да, анан өзүнүн чөйрөсүнө да таасири күчөйт. Үй бүлөсүнө да таасири күчөйт. Кылып аткан иши оңой жасалат. Керектүү нерсенин баары келет. Биз жакы акыл менен кызыгып кеткенде, ошо Манас бизди алып коюп атат күчтүү. Эмне үчүн дегенде, ал бизге зыян алып коюп атат да. Биздин кызматыбыз бар, биз аны кылбай, биз наоборот аны менен ууланып, буту колу сындырып кыйналып атабыз. Азыркы убакта эми сиз эл менен көп иштеп атасыз го, ошол жазып аткан ишиңиз, изденгениңиз ошо элге жакшы дарып атабы же баары бир эл кабыл алуусу оорураак болот? Азыр жаңы энергия, высокий вибрация түшүп атат деп атпайсызбы? Анан вселенский Манас, өзүбүздүгү Манас ошол кыргыз элинде өзгөчө ошо жазып аткан ишиңиздин жыйынтыгы ошо болуп атабы? Кичине элде ойгонуу болуп атабы? Барбы же? Ооба, азыр ойгонуу бар деп айтсак болот. Азыр мына улуу мындай түшүнгөн кишилер көп да. Биз 20-жылдан баштап мен айтып баштадым. Анда кабыл жок болчу, талашып мындай анан түшүнүү да жок болчу. Элде мону кечке угат да, 1 саат, 1,5 саат утуп анан кийин түшүнбөйтүн да аңкайып. Анан аягында Манас намаз окуду беле деп сурайт. Ушунча нерсени айтып бересиң, жан дүйнөсүн бүт баарын айтып бересиң. Анан кийин Манас намаз окуду беле. Болсо Манас кайсы жылы төрөлгөн?
ушундай нерсе. Манаска азыр башка нерсе деп айтып берип атсам, байкы эле нерсени сурачу да, бирок азыр андай эмес элдер азыр ар биринде ошо ачылып, эл ошону айта алып, мындай көпчүлүк кишилер мурун көрсө да көрбөсө дагы, жанакы ичине келип аткан аяндарды алып атса дагы коомчулукта айтчу эмес да. Анан сабак бүткөндөн кийин келип, мен унутуп атам, мен туш көрдүм деп акырын коркуп айтышчу. Азыр коркпой эле сабактарды айтып калышты. Сабактарда ошо аян чечмелеп бере аласыңарбы деп сурашат да. Бирок аябай чечмелегенге дагы ал адам менин касиетим башка, ал чечмелөө башка, сынчылык касиет башка бирөөнө берилет да, баары бир кишиге берилбейт. Анан бирок ушулар кызматташып иштейт. Мен кандайдыр бир өзүмдүн оюмду айтышым мүмкүн, бирок мен түш чечмелейм деп айта албайм да. Элдер эми өзү метет. Түш жооруйм деп айта албайм. Мен манас чечмелейм деп айта алам. Манаска ушундай. Мен манас окуганда ошо аркы жагы ачылат, ошо келип ошон үчүн эсеп айтып атам да. Каймана жагы. Анан көп киши түшүнбөйт да. Мен жана айтып атпаймынбы, Манаска дагы Манас өзү келип ушундай түшүндүрүп бергенде, ошонун арасынан дагы элдер чыгат, мурду жок, кулагы жок, көзү жок кишилер чыгат. Алар Манас өзү айтып берип атса дагы түшүнбөй жүргөндөр болот да. Ал адамдар өзгөрбөйт. Алар Манас убагында да болгон, азыр эле бар. Алар ошондой жашоого дагы. Сиздин оюңузча манасчылар айтып атпайбы? Манас азыр эле айтып атышат го, түргө Дөөлөт, Камил, тиги Утман жана анан өзү ара өздөрүнчө чечмелейт, өзүнүн деңгээлине жараша, бирок ошолор Манас атанын энергиясы келип анан ак караны бөлө алышабы же бөлө алышпайбы деп ойлойсузбу? Кандай деп ойлойсуз? Ошолор талаш тартышын, өздөрүнчө мындай ызы чуусу, хотя баары эле алар менен көп жүрдүк да, анан Манас мага келет, мен көрөм, мен минтем деп эле айта беришет, анан өз абыңды алганда кармаша беришет, мушташа беришет. Анан ошол ак караны бөлө алабы? Ушул сиз айткан нерсеге келе алабы манасчылар же алар да өсүш керекпи? Мында манасчынын касиети башкача. Ушул мен айтып берип аткан нерсени айтып бербей эле, ушул нерсени башкача жеткизгенге мүмкүнчүлүгү бар да. Алар анчын жөн эле манас айтыш керек. Анан жанакы манас айтуусун өркүндөтүш керек да, мындай. Айткан сайын таза манас чыгат, айткан сайын мындай деңгээлдүү, таасирлүү манас чыгат да. Саякбай атанын айтып атканда ошол жанагы жан жаап атат, күңгүркөп атат деп Чыңгыз Айтматов айтып атпайбы? Мен бир жалгыз мен үйгө кире баштым, калган эл былкылдабай отуруп берди депчи. Ошондой касиетке чыгыш керек манасчы, ошол жагынан иштеш керек да. Манасчы чечмелегенге эмеси жок, касиети жок. Бирок кайып менен иштеш керек. Кайып менен иштегени ошол жанакы алган информациясын таза болуп, то есть айткан сайын таза. Суу деле агып келатканда, жанакы биринчи лай суу агат го мындай. Лай суу агат, анан кийин суу аккан сайын таптаза мындай буркан шаркан түшкөн суу агат да. Ошондой манаска чыгыш керек да. Алардын чечмелеп мен монтип жеткизгенче алар манас айтса канча көп адамды коркутуп эле да. Канча адамга таасир берет эле. Сразу гол жерге салмак да. Көкүрөккө коюп атмак да. Ал ошол акылдарды тазалап берип турмак, адамдарды ошо трансқа киргизип көрсөтүп бере алмак. Ошондой касиеттер бар да. Ошол жагын өркүндөтсө, бирок азыр ошо эмелерди мен да көрүп атам, манасчылар ошо мага окшоп чечмелеп, подкаст жаздырып айтып атышат, анткени популярность жана подкаст сүйлөгөндөргө көп көңүл бурат, бирок манасчынын касиети башка деңгээлде да, аныкы болот. Сыйкырчыдай да мындай. Манас айтып эле оңдоп түзөп койсо болот да. Эмеге түшүп салыш керек адам. Алар ошо трансқа киргизе алат адамдарды. Эмне үчүн жанакы башка тилдеги, башка улуттагы адамдар түшүнүп, көзүнө көрүп, ыйлап тазаланып кетип атышат да. Анан кайра келгиси келип, кайра окусуп угайын дейт, бирок манасы жок, манас айткан киши жок азыр. Манас. Анан алар жөнүндө Манаста да айтылган, манасчылар жөнүндө. Мен бүгүн айтпай элем.